Менин балам 5-класс, кичинекей балам чоң киши тарабынан сабалып атат. Мектептин карамагында класс ичинде сабалып атат. Чабат, оозго муштайт, оозго муштаган маалда оозу канаган, төшкө ууруган, төшү көгөргөн, ийинге муштаган. Эки бала урушкан, ошол кезде кайра табышкан. Сүйлөшөйүн дегениме карабай, мени коркутуп, наоборот, сен деген ал баланы лечение кылып беришиң керек, акчасын төлөп беришиң керек. Сен балаң эмнеге урат, ал баланы сен балаң анын баласын урган дейт. Чыгып ушундай кечке ошол эки кичинекей баланын урушун айтып, биздин бетибизди тырмап, мындайча айтканда. Достор, мен сіздерге 3 айдан бери Карагай курулуш компаниясын сунуштап келемен. Бул аралыкта эмне өзгөрүлдү? Айтып беремен. Жыл башында А блоктун 1-кабатында кыш кою иштери башталса, азыркы учурда 8-кабаттан өттү. Ал эми жыл башында Б блоктун монолит иштери 1-кабатта болсо, азыр болсо 7-кабатка келип калды. Бул арада курулуштун В блогунун 1-кабаты башталды. Тездик менен куруп жаткан Карагай курулуш компаниясы курулуштун сапатына да өзгөчө көңүл бурду. 5 камералуу, панорамалык, эң бир жогорку сапаттагы терезелер. Ар бир үйгө дал ушундай калың көлөмдөгү Россиянын жогорку сапатындагы эшиктер коюлмакчы. Бул эшиктер узак жылдар бою сиздердин кызматыңыздарда болот. Ош шаарында документтик иштери жайында. Курулушу 1 жылда толугу менен бүтө турган үй алам десеңиз, анда Карагай курулуш компаниясына келиңиз. Толук маалымат алуу үчүн экран астындагы телефонго чалыңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз эли. Мен Коконокова Анара Шейшенкуловна, Бишкек шаарынын убактылуу жашоочусу болом. Көлмө конушунда жайгашкан 78 мектеп гимназиясында 5-класста окуган балам 18 май күнү 16:00 чамасында башка энаталар тарабынан сабалышы боюнча кайрылуу жасап жатам. Бул жерде мектеп ичинде класс сабак учурунда сабалгандыгы боюнча мектепте класс жетекчибиз, директор, завуч, охрана бардыгы жоопкерчиликтен качып, эчеке класс жетекчибиз мен менен такыр сүйлөшпөй, байланышпай, чакырганыма барайын, сүйлөшөйүн дегениме карабай, мени коркутуп, наоборот, сен деген ал баланы лечение кылып беришиң керек, акчасын төлөп беришиң керек. Сен балаң эмнеге урат, ал баланы деп ушундай немелерди кылды. Эки бала урушкан, ошол кезде кайра табышкан. Урушкан себеби ал Нурболот аттуу бала Хамида деген кыздын чачын жолуп, ыйлатып жаткан маалда менин балам болушкан, ал кызга болушуп, бир ооз айткан маалда менин баламды катуу уят жаман сөздөр менен ал бала сөгөт. Сөккөн маалда менин балам чыдабай кеттим дейт. Ошентип бетке бир муштаптыр. Ал бала дагы менин баламды согуп жибергенде, менин балам бутун көтөрүп жиберсе, анын чекесине тийип кеткенби ушундай, анан ыйлаган экен. Ыйлап калган маалда анан окуучулар тиги Нурболоттун мамасын чакырышат. Нурболоттун мамасы келет дагы класс ичинде сабак учурунда менин баламды жаакка бир чабат, оозго муштайт, оозго муштаган маалда оозу канаган, төшкө ууруган, төшү көгөргөн, ийинге муштаган, ал жери да көгөргөн. Ошо ийинге муштаган маалда баламдын оң буту кайрылып, чекеси менен вешалканы сүзүп, окуучулардын көзүнчө бир топ эле токмок жейт балам. Мен аны билбейм, үйдө отурам, ал сабакта деп мен мектепке ишенип, класс жетекчиси, директор, завучтарга ишенип мен мектепке жөнөтүп атам да ошо баламдычы. Анан эми бул жерде менин баламды урган энатанын сөзүн сүйлөгөнү мектептегилер, директор, завуч, класс жетекчибиз өзгөчө, завуч бардыгы да сүйлөп атышат. Ошо эмне себептен сен балаң анын баласын урат дейт, сен балаң анын баласын урган дейт. Чыгып ушундай кечке ошол эки кичинекей баланын урушун айтып, биздин бетибизди тырмап, мындайча айтканда. Анан ал энатанын сөзүн сүйлөп, баласын коргоп жаткандарына мен аябай таң калып, бир чети ичим күйдү. Эми бул жерде менин балам 5-класс, кичинекей балам чоң киши тарабынан сабалып атат. Мектептин карамагында класс ичинде сабалып атат. Ошонун бардыгын көрүп, билип туруп,
класс жетекчи, директор, завучтун баары ошол аялдын сөзүн сүйлөп жатышат. Бизге эч кандай мындай чалуу болгон жок, чакыруу болгон жок, балаң кандай, жакшыбы, ден соолугун сураган киши жок. Наоборот, мен өзүм класс жетекчибизге чалып, эже жолугалы, сүйлөшөлү, эми кечиришели, мен анчалык деле монтип күнөөлөдүм, эми бир чети күнөөлүү, баардыгы күнөөлүү экенин билсем дагы мен кечирим берип, кой ызылдашпайлычы, чогуу окушат, эми бир класста окушса, мугалим, класс жетекчи баардыгын баягы кыргызчасынан кара деп өздөрү ошондой айтышкан. Эми кыргызчасы ошондой да эми кыргызчылыкка салып карап, мен жакшы мамиле жасап элдешели деп 3-4 жолу аракет кылдым. Наоборот, өздөрү мага кечиришели, элдешели, кечирип коюңуз, балаңызды ушундай кароосуз калып, ушундай сабак алган боюнча деп мындай өздөрүнүн күнөөлөрүн мойнуна албай, ошондой сөздөрдү айтышпай, наоборот, менин баламды күнөөлөшүп, ал баланы урду, сокту деп ушундай наоборот коркутуулар болду. Сен тиги балаңды деген учетко илдирип коем, өмүр бою кыйналасың, сен деген ал баланын тиги лечениясынын акчасын төлөп беришиң керек деп ушундай сөздөрдү сүйлөшүп, мен ошого тиги ачуум келип 19 күнү заявление жазган болчумун. Анан мен арызымды алган жокмун. Элдешсем дагы анткени менден наоборот акча сурап атышат да, баланы лечение кылып бересиң дейт, сен балаңды учетко илдирип коем дейт. Мага ошондой коркутуулар болуп атса, мен эмнеге заявлениени алып, мен аларды кечиришим керек деп, мен андай болсо, силердин балаңарда урулуп атса, ал балада жабыр тарткан болсо, анда мыйзам менен сүйлөшөлү. Мен дагы жөндөн жөн бирөөнүн баласына акча төлөп бербейм. Мен баламда жабыр тарткан, бул жерде көк ала болгон, оозу канаган, бутунан аксап баса албай жүрдү 2-3 күнгө чейин. Ошонун баарын айтканыма карабастан, угуп, билип, баардыгын билип туруп, менин сөзүмдү мындай эч ким түшүнсө да түшүнмөксөнгө, көрсө да көрмөксөнгө салып, ушундай кайдыгер мамиле кылышканына мен аябай ичим күйдү. Эми бул жерде мугалим, директор, завуч баардыгы күнөөлүү. Мектепте сабак учурунда болуп атат. Сабак учурунда балдар кароосуз калган. Анан мен ошо мугалим, директорлор ошо башоту менен жооп беришин талап кылам. Анан мен арыз жазганымда дагы ошо арызымды толук түрдө кабыл алган эмес. Мен направление экспертизага сураганымда берген эмес. Бербеген себеби мындай түшүндүрдү мага: сиздин балаңызды чоң аял мектептин ичинде, класс ичинде сабак учурунда сабап кетип атат. Уже факты бар, баары күбө көргөндөр бар. Эмне кыласыз? Ал көгөргөн жерин тартырып, убарып алып, нары чуркап, бери чуркап жүрө бересизби? Жөн эле коюңуз деп мен 2-3 жолу сураганыма карабастан берген эмес мага. Анан көрсө булар деген мага направление убагында бербей, убакыт созушуп, 1 жумадан кийин анан мен направленияны алып, мен экспертизадан өттүм. Баардыгы ошол аялдын сөзүн сүйлөштү, ошол аялды коргошту. Менин баламды бир дагы эч ким коргогон жери жок деп эсептейм. Мен жалгыз чуркап жүрөм. Мен бул жерде жалгызбоо энем, 3 балам менен квартирада турам. Баламды жетим бала дедиби же мени жалгыз дедиби, ушундай бизге жалгыздыктай эле мамиле жасашты да мындай. Эми бала урулуп аткандан кийин бул жерде мектеп күнөөлүү. Мектептин ичинде болуп атат. Мектеп ошол күнөөсүн, милдетин толук аткарбастан кайра бизди ошо коркутуп, үркүтүп, балдар менен класс ичинде жолуктурбай, бизди сүйлөштүрбөй болду. Биз балдардан сурадык, эми кайра сурап алардын нервин бузбайбыз деп шылтоо кылышып, мектепти таратып жиберишти. Мен ага чейин эже класс жетекчибиз менен жолугушууга аракет жасадым. Аракет жасаганда дагы ошо жолукпай, мен убакытты
убактым жок, бош эмесмин, бошогондо чакырам деп мектепке өзүм барам деген күндө да барбагының, эмнеге басып барасың, мен сени чакырганда гана келесиң, сени ким, милиция чакырабы, башкасы чакырабы, директор чакырабы, кимиси чакырса да басып барбайсың деп мага ушинтип голосовойлорду жөнөткөн. Сен балаңды тиги учетко илдирип коем, акча төлөп беришиң керек деген сөздөрдү айткан мага. Анан бул жерде следователь дагы мага ошондой чалсам дагы албайт, жооп бербейт, жазсам да жооп бербейт. Экспертиза 30 май күнү чыгыптыр. Бул мени 19 июнь күнү тааныштырды. Таанышып, ошондо гана мен требуйт этип, мен билдим бул жерде мени эч ким кабыл албай, эч ким карабай жатканын. Ошо бир жума мурун сезгенмин. Барып начальникке чейин киргенмин, айткам бардыгын. Ошол кезде анан кийин мени регистрация кылып, компьютерге түшүрүп, анан кийин карап башташты. Баштап көчөгүнү бардыгы документтерин баарын толуктап, мага бүт кагаздардын баарын ксерокопия кылып чыгартып, бардыгын колума алгам. Бирок эми бул жерде баары бир мен кайда чуркап эмне кылсам деле мен жалгыз, эч кайда эч ким карабасын түшүндүм. Мен барбаган жерим калган жок. Кирбеген эшигим, тешигим калган жок. Мен ошол себептен министерство, прокуратурага жана жогорку жактагыларга кайрылат элем. Бул жерде мага следователь, анан тиги мектепте директор, мугалим, жана класс жетекчибиз, завуч, охрана жана сабак учурунда жок болгон кайсы английский сабак учурунда болуптур. Менин балам айтып атат, бирок ал эже да көргөн деп. Ошол английский сабактан берген эже дагы, класс жетекчибиз, охрана, директор, завуч бардыгы мыйзам жүзүндө жооп беришин талап кылам. Сиздер ошо министерство, прокуратура менин ушу кайрылуумду угуп билген болсоңуздар, карап бериңиздерчи, карап бериңиздерди суранам. Мен уже кайда барышымды, эмне кылышымды билбейм. Баламдын укугу корголбой жатат. Ошон үчүн YouTube каналына, Адыл Акжол уулуна кайрылып жатам. Сиздерге чоң рахмат. Мен уже кайрылуумду угуп, көңүл буруп койгонуңуздарга чоң рахматымды айтам.